Бул оору көзгө көрүнбөгөнү менен иштен жейт экен. Үйдө ошо той болсо экен деп тилейм. Ошо боз үй тигилип калбаса экен дейм. Кимдир бирөө үй, кимдир бирөө унаа, дагы бир адам чет өлкөнү кыялданып отурган чакта кимдир бирөөлөр ден соолугу көздөн учуп, карайлап турган чагы. Талас районунун Арал айылынын тургуну, 4 баланын атасы Токтобек Боронбаев тууралуу биз буга чейин дагы видео жарыялаганбыз. Ал аты жаман аккан илдетине чалдыгып, коомчулуктан жардам сураган. Өзү Москвада мигрант болуп иштеп жүрүп, эмнеден улам мындай ооруга чалдыгып калганын белгисиз экендигин айтат. Күн сайын абалы оорлошуп жаткандыктан тез арада чет өлкөгө чыгуусу зарыл. Кайрымдуу фонду эл менен бирге буга чейин бир канча мекендешибиздин жакшыруусуна себепкер болгон, дагы да боло бермекчи. Келиңиздер, Токтобек мекендешибизге дагы колдон келген жардамды берели. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Менин аты жөнүм Айыда. Жолдошум болсо Токтобек. Жашаганыбызга 24 жыл болду. 4 баланын ата энесибиз, 2 кыз, 2 уулду. Биз деле эл катары барып Москвага барып иштейли деп аябай жакшы ой тилектер менен кеткенбиз. Анан ошо 3 жыл болуп калды барганыбызга. Анан кийин эле аякта жүрүп ошо шалдыра ооруп, анан кийин анализ тапшырганда ошо жаман ооруга чалдыгып калдык. Аны укканда ушундай бир аябай тим эле бирдеке үзүлүп кеткендей болду да. Эми кандай десем эми. Баягы азыр мындай жашырып жаап да эме кылбайт экен, сразу эле айтат экен. Рак дегенди укканда ушундай жаман акыбалда болдум. Ошо менен бияка келдик, дарыландык. Азыркы абалда дарынын, уколдун күчү менен күн көрүп жатабыз. Аларга ошо дары уколдордун күчү менен жашап келатабыз. Кыргыз элим силерден суранарым, кайдыгер карабай бизге жардам берип коюңуздарды өтүнөбүз. Биздин үйдө ушундай коркунучтуу ушу жолдошумду жоготуп албайын деп ушундай коркунуч сезим болуп атат менде дагы. Ушу жолдошумдун ушу көз алдымда соолуп баратканыначы ушундай өкүнөм да. Көз алдымда ошо ооруп 4 баламдын атасы ошону колдон чыгарып албайм деп коркуу сезим менен жашап келатам. Түндө жатканда дагы, эртең менен турганда күтөм. Кагылайын кыргыз элим, жардам берип коюңуздарды суранам. Колуңуздан келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз да сиздерге муктаж болуп атабыз. Бул дагы аз суммада акча эмес экен, көп суммада акча экен. Ал каражат бизде жок болуп атат. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар кыргыз элим. Интернеттерден да карап атырык. Бул оору менен дагы жакшырган адамдар да бар экен. Аларды да көрүп атырык. Анан кийин ошо эртерээк барсак деген деле ой болуп атыр бизде. Ошо эртерээк жетишип калсакпы депчи. Урматтуу кыргыз элим, мына бүгүн өзүмдөн ушундай алсырап иштен жеген оору экен. Эч ким сиздерге бул ооруну каалабас элем. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Бул оору көзгө көрүнбөгөнү менен иштен жейт экен. Ичке көрүнбөгөн оору экен. Күндөн күнгө алсырап соолуп баратам.
Мен сіздердің жардамыңыздарга муктажмын. Баарыңыздар колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Жардам берип коюңуздар. Менин да тилегим бар. Көптөгөн жакшылыктарды көрсөм дейм. Бирок бул оору жаман экен. Эч кимге каалабас элем бул ооруну. Мен жалпы эле ушул кайрымдуулук фондуна ыраазымын. Себепкер болгон Өкүл атам баласы Алтынбекке жана жалпы эле ошо айылдаштарга, анысынын айыл өкмөтүнө жана имамга ушуларга ыраазычылык билдирем. Себепкер болушту. Ушулар кайрымдуулук фондуна да ыраазымын. Азаматка чоң рахмат. Ушу менин элге жеткирип, менин болуп аткан шартымды айтып жатканына чоң ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн жана бир туугандарыма, жалпы мага кол сунган ага энелериме ыраазымын. Ыраазычылык билдирем. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мен азыр мынакей Токтобек байкенин жанына келип отурам. Ошол Айда эжекебиздин өмүрлүк жолдошу, мынакей 4 баланын атасы, энеси бүгүн мындай көзүнө жаш алып, бүгүн элден журттан жардам сураганга аргасыз муктаждык болуп турат достор. Мындай акыбал эч ким башына түшпөсүн. Эч кимди жараткан Аллах Таала өзүнөн башкага муктаждыгын кылбасын. Ушул ооруп аткандардын баарына Кудайдан ден соолук тилейли, Кудайдан өмүр тилейли. Ушу көрүп аткан болсоңуздарчы, мүмкүн болушунча видеону бөлүшүп, мен ушул убакыттан пайдаланып биздин катталуучулардын баарына рахматымды айтам, ыраазычылыгымды билдирем. Себеби канча адамдардын жакшырышына себепкер болуп, канча адамдар балдар атасыз калып калуу коркунучунда турган мезгилде кол сунган колуңуздар бүгүн канчалаган адамдардын жакшырышына себеп болуп келүүдөбүз. Эми бүгүнкү күндө дагы бул агабыздын акыбалы чындап оор экендигин көрүп, аты жаман бул аккан оорусу адамды мындай бир мындай оор түйшүккө салып, эртеңки күнү оор жоготууга чейин алып келүү, тез арада күчөп кетүүсү болуп турат достор. Ошон үчүн мындай эжелерибиздин эртең жесир калып, балдары жетим калып калуу коркунучу бүгүн болуп жатат. Ошого сиз менен биздин аракетибиз болсо, эртерээк аракет кылсак, менин колуман келген ушул, менин колуман келгенчелик ушул себепкер болуп, каражаты топтолуп калса экен, топтолуп жакшырып калса, жүрөктөрүнөн ыраазычылыгы бата тилеги, Кудай ыраазычылыгы достор. Ошон үчүн эртерээк мүмкүн болушунча могу видеону көбүрөөк бөлүшүп, көбүрөөк комментарий жазып, көбүрөөк дуа кылып, көбүрөөк бир ыкчам аракетти кылып койбосок достор, бүгүн бул агабыздын өмүрү коркунучта турганын жакшы сезип, ушул агабыздын ордуна өзүбүз деле бир минутта коюп ойлонуп койсок, баарыбыз үчүн жетиштүү болуп калат. Ошон үчүн эч ким оорубасын, эч ким көз жаш төкпөсүн, балдар жетим калып, энелер жесир калбасын. Баарыңыздарга амандык, бекем ден соолук. Эртерээк жакшырып кетиңиз байке. Колубуздан келген аракет кылуучу бизбиз. Береке берүүчү, датка даба берүүчү жараткан. Ошон үчүн көп дуа кылып, аракетте болойлу. Анан убакыттан пайдаланып ушул агабыздын айылдаштарына, айылдын имамына, айыл өкмөт башчыга, Алтынбекке, бардык бир туугандар ушул айылдарына, Кумарбек, Мурат байкелерге бардыгына терең ыраазычылык. Аллах Таала ыраазы болсун баарыңардан. Бирок бүгүнкү бул аракет мындан да күч алып, эртерээк жакшырып калышына жараткан насип кылган болсун. Анткени Арал айылында дагы буга чейин биз Кайрымдуу бол коомдук фонду 2-3 мекендешибиздин жакшырышына себепкер боло алганбыз биргеликте. Ал эми Кыргызстан боюнча 300гө чамалуу адамдардын ден соолугунун жакшырышына себепкер боло алдык ушундай бир чакырыктарыбыз менен. Дагы да болсо ушул бир тууганыбыздын жакшырышына себепкер болуп, өзүбүзгө таандык соопка ээ болойлу. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан, эч ким оорубасын. Элибизге колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз деле ушу жакшы болуп кетели деген ой тилек менен эле сиздерге кайрылып атабыз. Мен да ушу үйдө ушу той болсо экен деп тилейм. Ушу боз үй тигилип калбаса экен дейм. Балдарыбыздын ушу жакшылыгын көрөлү, жолдошум экөөбүз. Биздин маңдайыбызга аман болсун, жолдошум. Кыргыз элим, колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар.
болсо ошо көп адамдардын чет жакка барып жакшылык болуп келгендерин көрүп атабыз интернеттерден. Анан биз дагы ошондой болуп жакшы болуп келсе экенбиз деген эле ой тилегибиз. Бул болсо аз суммада акча эмес экен, көп суммада акча каражатталат экен. Ал сумма азыр биздин жаныбызда жок. Ошол үчүн сиздерден кайрымдуулук сурап атабыз, кыргыз элим. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар да бир жолу.